экологиянын жетекчисине бир жылда канча көчөт тигесиңер? Экологияга жардам берүү, экология тазалануу боюнча бир жылда канча сомдук, канча көчөт тигесиңер? Барбы мындай маалымат? Бул госпрограмма МЧСтин алкагындагы озеленение деген госпрограмманын негизинде МЧСтин алкагында берега укрепление болот. Биз ошо трехсторонний договор менен. Причем здесь МЧС, мен сурап атам. Экология боюнча көчөттөрдү шаарда, райондордо тиги бул ошол жок андай иш-чаралар. 20 миллион каралганбы ошол 20 миллион алкагында? Канча көчөт? Көчөттүн саны мисалы 2017 жылы 148 миң көчөт. Мисалы сиздер мына кыш мезгилинде бишектин үстүндө смог боюнча аябай көп талкуу жаратты да элдин арасында. Ошол сиздерге таасир этпедиби? Экологдор чыгып айтат, бизге ошо Бишкек шаарында көчөттүн аздыгынан балким ошол смог болуп атат. Ошол жактан көчөттү көбөйтүш керек, тигиш керек, экологияны жакшыртыш керек деген ойлорду айтты да. Ошол боюнча мындай биз сиздерде программа барбы өкмөт? Же жөн эле мындай самотек менен эле кетип атабызбы? Бакыт Эргешович, биздин ошол республиканың фонд охраны природага башка орган местное самоуправлениеде муниципалитеттен заявкалар түшөт. Кайсы жерге канча көчөт керек экендигин аны биздин правлениядан карап туруп, ошол көчөттүн саны менен биз ал каржылап беребиз. Бул проблема эмдиги жылы дагы болот. Анткени электроэнергиядан качып, отопленияга өтүшүп, көмүр жана башка маселелер ушул чыгат. Сиздер ушул маселени алдын алуу карап, алдын алуу иш-чаралар көрүп, мына бүгүн жаз келди. Ошо кайсы жерде проблема болгон болсо, ошо жаз учурунда азыр тигип көчөттөрдү. Эмдиги жылы ушул маселелерди бардыгын мындай анализ кылыш керек. Кандай таасир берип атат, кандай бербей атат, кайсы жерде жаңылыштыктар болуп атат бизде. Ошону караш керек эле да, урматтуу коллегалар. Мен чындыгын айтканда мында карасам, жөн эле мындай кабинетте отуруп алып элек, жөн эле ушул күнүбүз өтсүн, эптеп өтсө эле кабинет, жылуу кабинет, машинанын аркы берки жүрсө эле ошол эле турмуш болуп калды бизде.